Бир мандаттуу бир тур менен өтүп турган шайлоо системасына биринчи кезекте Ташиев каршы чыгышы керек. Жогорку кеңеш карап жаткан шайлоо мыйзамдарын өзгөртүүлөрдө бир мандаттуу бир тур менен бүтө турган шайлоо системасын сунуш кылып жатышат. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев бул темада маек берип, мындай система конфликттердин потенциалын күчөтөт деп айтты. Текебаев саясатчы болгон үчүн улут аралык мамилелер боюнча сөз айткысы келбеди окшойт. Бирок ошол коркунучтардын бири так ошол улут аралык мамилелердин курчуп кетиши болот. Кеп чындан бузулбайт дегенде ал жөнүндө бир эки ооз сөз айтып коюуну туура көрдүм. Өзгөчө түштүк региондо райондордун калкынын 20-дан 45%-на чейин өзбек улутундагы шайлоочулар түзөт. Эгерде бир мандаттуу шайлоо округунан бир тур менен шайлоо боло турган болсо, саясатчылардын жүрүм турумунун логикасы, мотивациясы өзгөрөт. Биринчи турда ким утса ошол утуп кетет экен деп мурун утушка мүмкүн болбогон группанын өкүлдөрү да кое баштайт. Мисалы, бир райондо өзбек диаспорасынын өкүлдөрү 30%, шайлоочулардын саны түзсө, кыргыздар 70%-ды түзөт. Мурун эки турдан баары бир кыргыздар өтүп келгендиктен өзбек диаспоранын лидерлери шайлоого катышпайт эле. Логика жөнөкөй, баары бир экинчи турда кыргыздардын бири өтөт деген. Азыр эми логика өзгөрөт да, биринчи турдан утуп кетсем, өтүп кетем деген шанс пайда болот. Шайлоого бардык диаспоранын өкүлдөрү катышат. Биз алардын катышканына каршы эмеспиз. Баары бирдей укукта, алардын укугун таанышыбыз жана камсыз кылышыбыз керек. Бирок шайлоонун эртеси да болот да. Бир мандаттуу шайлоо округунда да 10-дон 20-дан кем эмес кандидаттар коюшат. Консолидацияланган диаспоранын өкүлдөрү да 15-25%-дан добуш алып кетсе, калган добуштар майдаланып бөлүнүп кетип, 70%-дын топтун өкүлү утулуп калып, анын шайлоонун эртеси өзүбүздүн эле кыргыздар биз 70% добуш алсак, башкалар утуп кетеби деп жаңжал чыгарат. Бул улут аралык араздашуунун күчөшүнө, мамилелердин курчушуна, жагымсыз тенденциялардын пайда болушуна алып келет. Мындай жагдайды сырткы жана ички үчүнчү күчтөр пайдаланбай коюшпайт. Ошондуктан бир мандаттуу бир тур менен өтө турган шайлоо системасына акыл эстүү адамдар макул болбош керек. Биринчи кезекте УКМКнын башчысы Ташиев мындай системага каршы чыгышы керек. Булак Чындык медиа. Эл чындыкты билсин. Сонбүбү Кадырова: крысалар президенттин рейтингин түшүрүүгө болгон аракетин жасап жатышат. Сонбүбү эже: кимдер президенттин рейтингин түшүрүүгө аракет кылып жатышат? Жапаров: эгер рейтинги жөнүндө ойлонсо, калтырап титиреп, эч нерсе кылбай мурдагы президенттердей көрүнгөнгө жүгүнүп жүрүп өтүп кетет. Азыркы кырдаал өзү ушундай, башы көзүнө карабай ишти чечкиндүү түрдө баштаганы жакшы болду. Тагыраак азыркы учурдагы кыймыл аракети рейтингинин көтөрүлүшүнө кенен жол ачып, элдин ишенимине кирип бара жатат. Көрө албастар сүйлөй берсин, эми эч качан мурдагыдай май талкан болбойт. Муну сезген крысалар тоскоол болуп рейтингин түшүрөбүз деп бекер убара болуп жатышат. Электр энергиясына болгон тарифтин жогорулабаганы президенттин жеке чечими, элдин абалын эске алганы десек болобу? Электр энергиясын Садыр Нуркожоевич өзү реформа жасайбыз, ортодогу ортомчу фирмаларды жоёбуз деп айткан. Ошол эртеби кечпи ишке ашат, мен ишенем. Жөн гана байкап көрдү окшойт. Ким эмне дейт экен деп. Кымбаттаттуу идеясы ортодо шыбырай калып, ушул жакшы деп шыйпаңдаган шылуундардыкы деп ойлойм. Президенттик мыкты сапаттары барбы? Садыр Нуркожоевич Жапаровдун мактоого аларлык сапаты мекенчилдиги, чынчылдыгы, нарктуулугу, иштери кумтөр, баш мыйзам, курултай маселесин көтөргөнү. Ошондой эле мамлекеттин катчы институттун калыбына келтирип, башына кыргыз жандуу чыгармачыл дүйнөнүн адамы, кыргыздын нарк населин өзөгүн түшүнгөн Чолпонбек Абыкеевди алып келгени өтө колдой турган иш болду. Бул кыргыздын ата бабадан келе жаткан канындагы касиетти ойготуп, өз улуттук жүзүн табууга бет алуунун негизги кадамы. Элдин санаасы тынчыды, өз адам катары ишеничтүү жашай баштаганы чоң олжо. Кудайым ушул күндөрүбүз кут болсун, ак жолубуз ачылсын. Булак Сокол медиа. Эл чындыкты билсин. Мигранттардын Садыр Жапаровго кайрылуусу эже сиңдилерибиздин айынан бүтүн улуттардын арасында баш көтөрүп жүрө албай калдык. Москвада эмгектенип жүргөн мигранттар Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровго кайрылуу жолдоду. Урматтуу президентибиз Жапаров Садыр Нуркожоевич, биз сизге кайрылуубуздун себеби төмөнкүчө. Баарыбыз мекенибиздин жакырчылыгынан Россия жергесинде дегеле бүт чет мамлекеттерде жумуш издеп, үй бүлө, бала чака, ата-энелерибизди багалы деп алыскы сапарда жүрөбүз. Бирок бөтөн элде кандай күндөр өтпөйт экен башыбыздан. Арада мекендештерибиз ар кандай абал менен ооруканага түшүп калат, арасында каза болгондор да бар. Бирок биз эже сиңдилерибиздин айынан бүтүн улуттардын арасында баш көтөрүп жүрө албай калдык. Жигиттерибиз намыска чыдабай, канча эскертүү берсе да маани беришпей, элибиздин жүзүн жер каратып жатышат. Алардын айынан бычак жеп ооруканага түшкөн эр жүрөк мырзаларыбыз Москва шаарында ооруканада жатат. Бул бир эле Россия жергесинде эмес, чет мамлекеттерде да катталып жатат. Кана биздин мамлекет өнүккөндө биз кыргыздар мынтип мигрант болуп, чет жерге үй бүлө, бала чака багалы деп кетпей
кандидат болчубуз. Өспүрүм курактагы кыздарды чет өлкөгө чыгарбоону, ошондой эле чет өлкөдө бөтөн улут менен мамиле түзүп кеткен Кыргызстандын аял затына мыйзамдуу түрдө статья ачып камоону талап кылабыз. Москва шаарында эмгектенип жүргөн Кыргызстандын жаштары. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Ахматбек Келдибеков мыйзамсыз баю беренеси менен камалабы. Бизге жеткен маалыматтар боюнча мурда коррупцияга айыпталып соттолгон, мамлекетке 10 миллион сом төлөп берген Ахматбек Келдибековго мыйзамсыз баю беренеси менен кылмыш иштери козголору миллиондогон долларларды чапчыган байлык, имарат, үй мүлктөрү өлкөнүн казынасына өткөрүлүп берилери ыраспы. Өзү камалабы. Бул жагынан атайын тергөө тобу иштеп аткан. Эгерде команда берилсе, коомчулукка Ахматбек Келдибековдун былыктары ачыкталары шексиз. Өмүр бою мамлекеттик кызматтарда иштеген адам кантип мультмиллионерге айланган? Чейленген суроолор арбын бийлик чечкиндүү чараларга барса, мамлекеттин казынасына кыйла эле тыгынчык кылчудай. Булак Арбакейчи. Эл чындыкты билсин. Шибегени капка жашыра албайсың, шылов мешки не утайыш. Жашырганда эмне азыр көпчүлүк көрүп баамдап ойгойлой жүрүшөт. Райымбек Матраимовдун кадыр баркы өтө чоң, уюштуруучулук жагынан да жогору баа бериши керек. Бирок аны эч моюнга алгысы келишпей жатышат. Апрель Баатыр өтө туура сунуш киргизиптир президентибизге. Матраимовду кеңешчи кылып алыңыз деп. Өткөндө бир депутат жазган экен, кадырлаймын, көргөн жерде байкелеп ызаат урмат кыламын деп. Байкелеп, акалап, ызаат кылгандар көп. Себеби иш бирге алдыда дагы көп ийгиликтерге жетишерине ишенебиз. Канча чиновникти көрдүк жумуштан кеткенден кийин же камалып кеткенден кийин жанында чуркап жүргөн жакшы саналаштары жүз үйрүп кеткенин. Матраимов андай болгон жок, себеби аны азыр деле кандай иш болбосун эң жогорку деңгээлде алып кетүү потенциалы жогору. Ошондуктан кеп кеңеш сурап жүргөн адамдар көп. Батыштын саясатын колдогон журналисттер, НПОлор талкуу жаратат дебестен президент официалдуу түрдө кеңешчи кылып дайындап алса, өтө чоң утукка ээ болот эле. Матраимовду колдогон эл да президентти колдоп кубаттап турмак. Чындык болуп жаткан окуяларга туура баа берели. Смотреть в правде в глаза. Баарыбыз тегиз туура ой жүгүртөлү. Өлкөбүздүн келечеги үчүн регионго бөлүнбөй трайбализм деген орну четке калтыралы туугандар. Биз баарыбыз кыргызбыз. Маалымат Булак Facebook баракчасынан алынды. Эл чындыкты билсин. Сыймык Жапыкеевдин оорусу күчөп жатат. Октябрь окууларынын катышуучусу Сыймык Жапыкеев өзүнүн Facebook баракчасына ден соолугу тууралуу пост жазган. Ал элим үчүн до конца туруп берем деп жазып, саясаттан убактылуу чыккан ден соолугуна байланыштырды. Достор, мен жоготпогула, мен элим үчүн до конца туруп бергем. Чоң казат өз милдетин аткарды. Меники сахар күчөп, буттар ооруп чарчап жатат, кээде отказ берип атат. Мен не до политики болуп жүрөм. Элимдин астына жүзүм жарык, элиме чоң ыраазычылык билдирем. 30 жыл Кыргызстанды мен чөгүлөткөнсүп, мен өлкөнү талкалагансып, бааны мен көтөргөнсүп, мени жемелешкендер аман эле болушсун. Кудай буйрса ден соолукту чыңдап, аны мамлекетке, элге ак кызмат кылганга даярбыз деп саясатчы жазган. Булак Кактус Медиа. Эл чындыкты билсин. Өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлдөрү жоюлат, эми губернаторлор президентке баш ийишет. Жарлык. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын президентинин облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү билдирди. Белгилегендей, натыйжалуу мамлекеттик башкарууну камсыз кылуу, аймактарда мамлекеттик саясатты жүргүзүү, мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдардын ишин координациялоо максатында Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 71 беренесин жетекчиликке алуу менен региондордогу Кыргыз Республикасынын өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн институту, Кыргыз Республикасынын президентинин облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн институту болду. Кыргыз Республикасынын президентинин облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү жөнүндө жобого ылайык ыйгарым укуктуу өкүл түздөн-түз президентке жана министрлер кабинетинин төрагасына баш ийет жана отчет берет. Бекитилди. Кыргыз Республикасынын президентинин облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү жөнүндө жобо биринчи тиркемеге ылайык. Кыргыз Республикасынын президентинин облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын курамы жөнүндө типтүү жобо 2 тиркемеге ылайык. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети белгилеген тартипте 1 айлык мөөнөттө Кыргыз Республикасынын президентинин аймактардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн аппараттарынын түзүмдөрүн жана штаттык столдорун бекитсин. 2 айдын ичинде өз чечимдерин ушул жарлыктын жоболоруна ылайык келтирсин. Ушул жарлыктан келип чыккан башка чараларды көрсүн. Кыргыз Республикасынын президентинин облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү 2 айдын ичинде Кыргыз Республикасынын президентинин аймактагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын иш аракеттери жөнүндө типтүү жобонун негизинде иш башкармалыгы жөнүндө жобону иштеп чыгышат жана бекитишет. Бул жарлыкты ишке ашыруу тийиштүү жылга жана кийинки жылдарга республикалык бюджетте Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн аппараттарына каралган штаттык бирдиктердин жана каражаттардын чегинде жүзөгө ашырылары белгиленсин. Жарлык расмий жарыялангандан кийин 7
күндөн кийин күчүнө кирет. Документтерди жүктөө аркылуу президенттин өкүлүнүн кеңсеси жана аймактагы президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү жөнүндө жобо менен тааныша аласыз. Булак Кактус Медиа. Эл чындыкты билсин. Президент Садыр Жапаровдун Курман айт майрамы менен куттуктоосу. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 20-июлда кыргызстандыктарды Курман айт майрамы менен куттуктады. Төмөндө мамлекет башчысынын куттуктоосу. Ассалому алейкум ардактуу мусулман мекендештер. Сиздерди ислам дининин ыйык майрамдардын бири Курман айт майрамы менен чын ыкластан куттуктаймын. Курман айт күнү мусулмандар таң эртеден тазаланып, жүздөрүн кыблага буруп, айт намазын окушат, аруу дуа тилектерин айтышат. Жаратканга жакындоо максатында курмандык чалышып, жакындарына, кошуна, колоңдоруна жана муктаждарга таратышат. Ушул себептен Курман айт аруулуктун жана кайрымдуулуктун майрамы болуп саналат. Тагдырдын буйругу экен, эгемен Кыргызстан тарыхында ушуну менен экинчи жолу коронавирус илдетине байланыштуу Курман айт майрамы чектөөлөр менен коштолууда. Бул илдеттен көз жумган жарандарыбызды жараткан өз мээримине алсын. Ооруп жаткандарга Алла Таала шыпасын берип, алардын тезирээк айыгып кетүүлөрүн тилек кылабыз. Учурдан пайдаланып бардык жарандарды өздөрүнүн жана айланасындагы адамдардын саламаттыгын коргоо үчүн эмдөөдөн өтүүгө жана ден соолукту бекемдөөгө чакырып кетмекчимин. Күчтүү коом каплеттен келген ар кандай кыйынчылыктарга, сыноолорго жана өзгөрүүлөргө каршы даяр болушу керек. Үстүбүздөгү жыл ушундай сыноолор менен коштолсо да, биз бардыгын сабырдуулук, айкөлдүк жана туруктуулук менен жеңип, жаңы ийгиликтерге ишенимдүү кадам таштайбыз. Кудай Таала ар бир үйгө береке, ырыскы жана бакыттар туулап, бизди ар кандай оору сыркоолордон оолак кылсын. Айтыбыз элибизге, жерибизге жана жалпы мусулман дүйнөсүнө маарек болуп, тынчтык, токчулук жана молчулук ырболосун. Жараткан Кыргызстаныбызды сактасын, баарыбызды кийинки Курман айтка чейин аман эсен жеткирсин. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Олимпиадага барган спортчулар каттуу көзөмөлгө алынат. Дүкөнгө 15 минут. Токио шаарында 21-июлдан тарта баштала турган Олимпиада оюндарына келген спортчулар тыкыр көзөмөлгө алынат. Бул тууралуу чет элдик басылмалар билдирди. Олимпиадага келген чет өлкөлүктөргө метродо жана кадимки автобустарда жүрүүгө тыюу салынат. Аларга дүкөнгө 15 мүнөттүн ичинде жүрүүгө уруксат берилет. Оюндарга катышууда расмий транспортто гана жүрүүгө уруксат берилет. Мейманканадан чыккан сайын атайын кызматкердин журналына каттоодон өтөт. Жергиликтүү калк менен байланышууга, анын ичинде айдоочулар менен сүйлөшүүгө тыюу салынат. Булак Медиа Центр.